Бакиевтер Түркияга качтыбы? Белгилүү болгондой кече Белоруссияда президенттик шайлоо өттү. Расмий маалымат боюнча азыркы президент Александр Лукашенко 80% добуш алды делингени менен бейрасмий маалыматтар боюнча 15%га жетпеген добуш алып, 79,6% добушту оппозициячыл Тихановская алды деп эл аралык эксперттер билдирип жатат. Ал ортодо инсайдердик маалымат боюнча Минскиде жашап жаткан Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү жана туугандары болуп, Түркияга Александр Лукашенконун үй бүлөсүн алып качканы кабарланууда. Бул борт кечинде Түркиянын түштүк батышындагы эл аралык аэропортко барып конгон. Минскиде эл менен омон кагылышты. Беларустагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Натыйжада ондогон адам кармалды. Кагылышууда оор жаракат алгандар да бар. Өлкөдө 9 августта интернет өчүрүлгөндүктөн маалымат каражаттарынын иши үзгүлтүккө учурады. Бул түнү негизги маалымат Telegram каналынан алынды. Көчөдө жүргөн окуянын күбөлөрү видеолорун улам ошол канал аркылуу таратып жатышат. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыкты. Минскинин көчөлөрүндө омондун жүздөгөн соот кийимчен, калканчан жоокерлери демонстранттарга каршы тынбай кулак тундурган граната жардырууда. Аларды суу бүрккөн автоунаа коштоп жүрөт. Интернетке тараган видеолордон өрт өчүрүүчү автоунааны да көрүүгө болот. Жергиликтүү убакыт боюнча 22:55-те Азаттыктын Беларусь кызматы жүздөгөн адамдар борборго чогулганын, шаар борборунун ири бөлүгү блоктолгонун, омон жаш агызуучу граната колдонуп, демонстранттарды аяосуз уруп жатканын маалымдады. Ондогон адамдар, алардын арасында жөн гана өтүп бараткандар кармалганы. Адамдар ишен, колдон келет, жеңели деп кыйкырып жатышканы кабарланды. Минскинин борборуна тез жардам автоунаалары көп келип жатканын күбөлөргө таянып, Интерфакс агенттиги жазды. Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы Минскинин борборундагы стелланын жанындагы адамдарды омон кууп, кулак тундурган гранаталарды жардырганын билдирди. Матолка Помоги Telegram каналы Минскиде жабыркагандарга 7 тез жардам машинеси баратканын жазды. Беларустун азыркы башчысы Александр Лукашенко президенттик шайлоодо мамлекеттик экзит полдун жыйынтыгына ылайык добуштардын 79,7%-ын алды. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги билдирди. Оппозициянын негизги талапкери болгон Светлана Тихановская сурамжылоо боюнча добуштардын 6,8 гана пайызына ээ болгон. Беларустагы бул жолку шайлоо мурдагылардан кескин айырмаланып, оппозициялык маанай күч алып, калайман каршылык акциялар көбөйгөн маалда өттү.